Росавиация Украинанын эл аралык авиалинияларынын Россия аркылуу учуусуна тыюу салды. Бул мындан мурдаракта россиялык авиа ташуучуларга карата киргизген Киевдин санкциясына жооп болду. Украинанын бийликтеринин чечими менен 25 россиялык авиакомпаниялардын учуусуна тыюу салынып, анын негизги таасирин Аэрофлот жана аны менен тыгыз байланышкан Трансаэро авиакомпаниясы сезген эле. Ал эми орус бийликтеринин Украин компанияларына тыюу салуусу 25 октябрдан баштап күчүнө кирет. Украинанын эл аралык авиалиниялары уштапта Москвага айына 156 рейс жасашат. Friendly Avia Support Consulting компаниясынын прогноздору боюнча бул тыюу салуудан Украина утушу мүмкүн. Себеби штабта Киев-Москва каттамынын 70% жүргүнчүлөрү бул Москва аркылуу үчүнчү өлкөлөргө учкан транзиттик жүргүнчүлөр. Эгер Москвага каттамдар токтой турган болсо, москвалык хабты колдонгон жүргүнчүлөрдү Украина өз багытына буруп алуу мүмкүнчүлүгү бар деп жазат украиналык Fox басылмасы. Ал ортодо Кыргызстандын Евросоюз менен болгон авиа каттамдары жанданышы мүмкүн. Бул боюнча жакында эле Бишкекте өткөн биринчи Кыргыз-Чех бизнес форумунда сөз болду. Бизнес форум чехиялык партнерлордун демилгеси менен өтүп, эки өлкөнүн ишкерлери жашыл экономиканы өнүктүрүү темасына басым жасашкан. Чехия менен Кыргызстандын ортосундагы ишке ашып жаткан биргелешкен долбоорлор жана алдыдагы бизнес пландар туурасында бизнес форумдун уюштуруучуларынын бири ишкер Марат Жаанбаев айтып берди. Эки өлкөнүн ортосундагы соода жүрүшү, соода каттамы 2013-жылга чейин 4,5-5 миллион тегерегинде болгон. Ал эми Чех статистика орган акыркы берген маалымат боюнча 2014-жылы 2 эсе өсүш болуп кеткен дагы. Азыр 10-11 миллион евронун тегерегинде түсөт. Аларда деле бизге окшоп бир мунай же болбосо газ ресурстары жок. Бирок батыштан чыгышка жана түштүктөн түндүккө Чехия аркылуу абдан көп логистикалык маршруттар өтөт. Жана ошол товардын жана кызматтын негизги каттамы ошо Чех мамлекети аркылуу өтөт да. Ал эми Кыргызстандан эгерде экспорт болсо, Чехия ошо бирден-бир биздин продукцияны жалпы эле Чехия эмес, Европа шериктештигине кирген 28 мамлекетке бир дарбаза же айнек деп койсом болот да, бир көпүрө болуп бере алмак. Ушул багыттар боюнча иштешүү мүмкүнчүлүктөрү мындай белгилеп айтууга болот. Чех тараптан анализ көрсөтүп жатат, бул Кыргызстандагы экономиканын өсүшү заманбап технологияларга талаптын көбөйүшүнө алып келип жатат. Ал эми заманбап технологияларды көбүнчө Германия, Австрия окшогон өлкөлөрдөн издейбиз. Баалардын баасы бизге чак келбегенде башка альтернативаларды карай баштайбыз. Ал эми бул башка альтернатива биринчи кезекте бул Чех жана поляк ишкерлердин продукциялары да. Акыркы 5 жылда 10дон ашык агынды сууларды тазалоо технологияларын ар түрлүү Чех компаниялары орнотуп койгон, алар иштеп атат. Жана эң сүйүнүчтүү жери ал долбоорлорго мамлекет өзүнүн капчыгынан бир да тыйын бөлгөн эмес. Мамлекет тараптан бир да акча сарпталган эмес. Бүт баары жеке инвестициялардын аракети менен жана күчү менен жасалган долбоорлор. Бизде визаны жойгондон баштап Европа тараптан көп туристтер келе баштады. Анан Чехиянын элчилиги быйыл бир мындай сурамжылоо жүргүзсө, Кыргызстанга эле жайкы учурда 1000ден ашык туристтер келип кеткен экен. Бул дагы абдан жакшы позитивдүү фактор. 15 жылдан бери Кыргызстан менен Европанын ортосунда бир дагы түз каттам болгон эмес экен. Ал эми форумга болсо мына ушул чехиялык авиакомпаниянын өкүлдөрү келип, алар дагы өздөрүнүн презентациясын кылган экен. Бул жагынан алып караганда бул проект канчалык бүгүнкү күндө мындай ишке ашуу мүмкүнчүлүгү реалдуу болуп турат? Чех тарабынан демилге көтөрүлүп жатат. Ошол эле Чех авиа жолдору. Бул улуттук авиакомпания болчу, бирок акыркы 2 жылдары чоң дебат болуп, Чехия өкмөтүндө бул авиакомпанияны сатып башташты жеке инвесторлоргочу. Анан ошондо 2 жыл мурун 44%-ын Корея аба жолдору сатып алды. Корея аба жолдору сатып алгандан баштап авиакомпаниянын дагы стратегиясы, жаңы баягы авиа каттамдарды ойлонуштура башташты да. Анда алгас келгенсип бул Россия менен Украинанын ортосунда болгон конфликт Чехиядан Россиянын 9 шаарына болгон авиа каттамдарды жапканга туура келди. Себеби дегенде кескин түрдө ошол учуучулардын саны азайып кетти. Ошондо Чех аба жолдору жаңы багыттарды, жаңы шаарларды табышыбыз керек деп негизги акцентти ошол Азия чөлкөмүнө койду. Ошого жараша мисалы түз Прага, Сеул,
Сеулдан нары Австралияга чейин учат чек аба жолдору. Ал эми азыр Прага, Пекин ушундай рейстер ачылып атат, авиакаттамдар. Ошол демилгенин алкагында биз Бишкек, Кыргызстандагы аларга абдан бир кызыктуу долбоор катары көрүнүп жатабыз. Эки жөнөкөй эле себеп үчүн. Биринчиден бізде виза жок Европа чөлкөмүндө, Европа өлкөлөрүнө. Ал эми экинчиден Манас аэропорту жана Бишкек аларга бир кызыктуу мындай транзиттик хаб же болбосо азыр модал сөз болуп калды транзиттик хаб депчи, же болбосо ошондой токтоп туруп андан ары учуп кеткенге, сапарды улантканга жакшы ыңгайлуу аэропорт катары каралып атат да. Ал эми Прага аэропорту Европада эң ири мындай транспорттук жана транзиттик алдыңкы аэропорттор болуп эсептелинет. Себеби Прагадан нары чех аба жолдору 40тан ашык өлкөгө учат. Жана бул кыргызстандык пассажирлерге да, кыргызстандык бизнеске да абдан ыңгайлуу болмок. Сиз өкмөт эки тараптан тең кызыкчылык болуш керек, эки тараптан тең чечкиндүүлүк керек деп айтып кеттиңиз. Эгер кыргыз өкмөтү тарабынан айта турган болсок, бул жерде силер кандайдыр бир бюрократиялык маселелер жөнүндө кеп болуп атабы же кандайдыр бир чечкиндүү саясий эрк жөнүндөбү? Экөө тең бири-бирине байланышкан экен. Эгерде чечкиндүү бир саясий эрк болсо, анда бюрократия да аз болот да. Мындакей силер бир топ долбоорлорду ишке ашырып келатасыңар, ошол эле жанагы жашыл экономика багытындагы баягы күн панелдерин орнотуу же болбосо жанагы суу агынтыларын тазалоо техникаларын. Мына ушулардын баарын тең Чехиядан Кыргызстанга алып келүү, логистика маселеси кандай чечилет? Азырынча оңойраак болуп калды. Чындап эле мурун болсо товарларды же болбосо ошол кызматтарды бияка алып келиш кыйыныраак болчу. Бирок могул регионалдык экономиканын өсүшү, конкуренттик чөйрөнүн өсүшү ошол кызматтарындагы арзандашына жана мындай сапаттуу болушуна алып келип жатат. Жеке эле мен өзүм ишкер катары айтсам, мисалы 3 жыл мурункуга салыштырмалуу азыр логистика 15% арзандады. Жана ошол логистиканын мөөнөтү канча бир 3 күнгө кыскарды. Чехтер үчүн андан ары Чехия аркылуу башка Европа өлкөлөрүнө чыгыш үчүн Кыргызстан өзүнүн кайсыл потенциалын колдонулат? Эмнеси кызыктуу болушу мүмкүн? Сиз эми Европада көп жашап келдиңиз, Чехияда баягы туруктуу жашайсыз дегендей. Эмнеси менен Кыргызстан аларды кызыктырат, ал рынокто? Экспорттук потенциал боюнча жакын арада бир жумушчу топ түзүлгөн. Ошо жумушчу топтун алкагында биз конкреттүү товардарды жана кызматтарды түзүп баштадык. Мисалы өзгөңгүрүчү жеке эле Кыргызстан үчүн эмес, бул дүйнө үчүн уникалдуу продукт. Бирок маселе ошол өзгөңгүр үчүн туура маркетингалык жактан болобу же логистикалык жактан болобу. Упаковкалаш керек. Ошол эле мисалы упаковкага көбүнчө Европада вакуумдук эмени колдонот, упаковка технологиялардычы. Сертификация дегенде маселе барбы? Ал маселе да куруш турат, бирок Чех элчиси жана Чех өкмөтү биздин ошол товарларды сертификация жагынан жеңилирээк жагынан чечип беребиз деп убада беришти. Бирок бир айта кетчү нерсе, акыркы 5 жылдан бери VSP+ деген программа бар. Орусчадан бул всеобщая система преференций деп чечмеленет. Аны европалык шериктештик программалар бизге эбак эле сунуш кылган болчу. Бул жанагы эле бажы коомуна киргендей эле бир программа да. VSP+ программасы эгерде бизде кабыл алынса, анда 100дөн ашык товар жана кызматтар сертификациясы жеңилдетилип же сертификациясы жок эле Европанын базарына жеткирилмек да. Тилекке каршы биздин экономика министрлиги же өкмөт ал маселени чече элек. Мисалы ошол эле бажы коомуна кирген Армения аны эбак чечип койгон. Армениядан товар ошо VSP+ программанын алкагында оңой жеткирип алат да товарларынчы. Бул жерде эми кеп биз айтып аткан бюрократия, коррупцияга байланыштуу деп атабыз, системага же кандайдыр бир мындай геосаясий кырдаалдан улам келип чыккан кандайдыр бир саясий дагы бир түпкү себептер барбы? Менин оюмча ошол жана биз айтып аткан мамлекеттин тоң моюндуулугу же болбосо ошо бюрократия түздөн түз ошол геосаясий бир мамиледен келип чыгат да. Бул бири-бирине байланышкан маселе. Ал эми мындай геосаясатты алганда биз абдан эле кичинекей мамлекетпиз, биз бир андай чоң бир таасир кыла албайбыз да, таасир да келтире албайбыз. Ошон үчүн менин оюмча биз өзүбүздүн абалыбызга жараша кандай мүмкүнчүлүктөр болсо ошол мүмкүнчүлүктөргө бет алып, ошого жармашып алдыга экономикабызды
жылдырышыбыз керек, умтулушубуз керек. ооба, чынында мисалы үчүн Евразиялык экономикалык союзга байланышкан документтерди мындай шарт эле бат эле кабыл алынып калып атпайбы? Ооба. Кээ бир учурда талкуусу жок эле. Чоң рахмат. Сизге рахмат.